Жалал Абад шаарындагы 2 жана 3 бөлмөлүү кызматтык 2 батирди улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматынын кызматкерлерине менчиктештирип берүү маселеси шаардык кеңештин 24 февралдагы сессиясында каралган. Ага чейин кеңештин тиешелүү комитети аны колдоп берген эле. Бирок сессия учурунда 15 депутат макул болгону менен менчиктештирүү сунушу керектүү добуш ала алган жок. Муниципалдык менчик башкармалыгынын маалыматында шаарда 10 кызматтык батир бар, менчиктештирилет делген. Кыргыз Республикасы жана Жеңи Жок көчөлөрүндө жайгашкан 2 батирди атайын кызматтын кызматкерлери бири 2013, экинчиси 2015 жылдан бери пайдаланып келишет. Шаардык мэрияга кызматтык батирлерди менчиктештирүүгө уруксат берүү боюнча кайрылуу УКМКнын аймактык башкармалыгы тарабынан жолдонгон. Бұл Жалал Абад шаардык мэриясы менен Жалал Абад шаардык депутаттар кеңешинин төрагасына түшкөн экен арыз. Анан бүлккө муниципалдык менчик жөнүндө мыйзамга ылайык өзгөчө учурларда шаардык кеңештин чечими менен батирлер акысыз өткөрүлүп берилет деген пункт бар. Ошол пункттун негизинде шаардык кеңешке сунушталган. Азырынча бул маселе өткөн сессияда өткөн жок. Азыркы учурда ушу батирлер кайрадан эле муниципалдык болуп турат. Муниципалдык жана кызматтык үйлөрдү менчиктештирүүгө берүүнү Турак жай кодексинин талаптарына ылайык жергиликтүү бийлик же кеңеш аныктайт. Мыйзамга ылайык батирлер конкурс аркылуу сатыкка коюлушу же тикелей сатылышы керек, же болбосо акысыз өткөрүлүп берилиши мүмкүн. А бирок менчиктештирүүгө берүүдө да өзүнчө талаптары бар. Кызматтык батирлер ушул жалпы мамлекеттик муниципалдык кызматта иштеген кызматкерлерге ушул убактылуу кызматын өтөө учурунда жашап турууга берилет. Ал эми муниципалдык батирлер бул жалпысынан шаардык бюджеттен алынган же кандайдыр бир формада ушул биздин мүлккө өткөн батирлердин эсебинен түзүлөт. Ал жалпы шаардын тургундарына дагы баягы кезектүүлүк боюнча берилиши мүмкүн. Убактылуу гана. Эми бул жерде баса белгилеп кетүүчү жагдай убактылуу. Ал эми менчиктештирүүнүн формасы боюнча айтып кете турган болсок, бул менчиктештирүү ошол кызматкер аталган турак жайда 20 жылдан кем эмес жашаган учур аныкталган болсо, ага акысыз өткөрүп берүү ушул жергиликтүү кеңештин макулдугунун негизинде иш жүзүнө ашырылат. Шаар депутаттарынын мэриянын менчигиндеги үйдү жеке колго өткөрүп берүүсү коомчулуктун сынына кабылды. Жалал Абад шаарында кызматтык үйлөр менчиктештирүүнүн айынан азайып баратканын айтып, жергиликтүү депутаттарды ага уруксат бербөөгө чакырууда. Айзат Раматилаевада бет деле жок. Өзү мэриянын кызматтык батирин канча жылдан бери бербей келет. Керек болсо ошондой квартираларды очойгон акчага тапшырып койгондор да жок эмес. Депутаттык корпуста кыйраткандардын саны белгилүү. Айзат бошотсун эми. Бир эмес бир нече үйлүү болгон чыгар. Шерменделер. Шаардык кеңеш клоундардын тусовкасы болгонуна көп болду. Жаңылык эмес, айтар сөз көп. Жалал Абад шаардык кеңештин депутаттардын көбү элдик депутат эмес, эл душман депутаттары. Кызматтык үйлөрдү менчиктештирбей мамлекетке калтыргыла, ал элдин мамлекеттин үйлөрү. Мындан сырткары Жалал Абад шаардык кеңеши мэриянын балансына берилген Кадыржан Батыровдун улутташтырылган көп кубаттуу үйүндө менчиктештирүүгө уруксат берди. Көкарт кичи шаарчасында жайгашкан бул батирлерди 2006 жылы тургундар өз алдынча басып алышкан. Азыр 36 батир мэриянын карамагында. Мына азыркы күндө базардын баасы боюнча ал жердеги бардыклар 3 комнат квартиралар. 3 комнат квартиралар мына бүгүнкү күндө Жалал Абад шаарында 30 000 доллардын тегереги болуп турат. Бул деген бир 2,5 миллион сом акча болот. Бирок биз андай кылган жокпуз. Биз ошол 2007 жылы ал жерге элдер киргенде кыш менен гана курулуп, анан үстү жабылган акыбалда киришкен. Ичинде эч кандай условиясы жок, эч кандай бир жасалган жер болгон эмес. Бардыгы өзлөрүнүн каражатынан кылышкан. Кимиси кандай шарт түзгөн учурда деле ошо өзлөрүнүн ылайык кылып түзүп алышкан. Мына биз ошондой бааларды алып атабыз да.
бүгүнкү күндөгү шаардагы мына курулуп атпайбы үйлөр, ошолордукун алышат. Баалоочулар деле өзлөрүнүн баягы мыйзам чегинде баалатышат. Анан ошолор баалап беришет, ошондой кирпич үстү жабылган малдагысын баалап беришет, а биз ошону буларга сунуштайбыз. Эгер нааразы болгон тарап болсо, ал эми мыйзам чегинде анын өзүнүн укугу тиешелүү органдарга же сотторго кайрылып өзүнүн баасын алдырып алса болот. Бирок шаар бийлигинин бул сунушуна тургундар макул эмес. Толук бүтпөгөн көп кубаттуу үйдү алар өз алдынча оңдошуп, ушул акыбалга келтиришкен. Алар кымбат баага баалап, өзүбүзгө сатканы акыйкатсыздык дешет. Үй коробка болчу, эч нерсеси жок эле, даже лестницалары жок жерлер бар эле, өзүбүз лестницаларды куюп, суу проводдорун тарттык, светтерин киргиздик, кабелдерди алып келип, канализацияны чыгардык. Союз малында курулуп бүтпөй калып кеткен үй болчу. Биз өзүбүз бүтүрдүк, өзүбүз кылганбыз. Анан майли дедик, биз союз малында, ошо малда кирпич 3 тыйын болчу. Кирпичтин баасы 3 тыйын эле. Ошо менен неме кылып бергиле, жолубузда хотя бы 2 сомго чейин, кирпичтин баасын 2 сомго чейин коюп, эсептеп не кылып бергиле, биз макул билсек, жок, мыйзам боюнча азыркы ценада болот экен деп отказ кылышты. Анан биз ага макул болбодук. Азыр эми Кудай буйрса, биз дагы ушу колубуз жеткен жерге чейин барабыз деп, ошо каттарды ырайлап, ушу мүмкүн болушунча аракеттерди кылып атабыз. Жалал Абад шаарынын аймагында азыр жалпы 64 муниципалдык батирлер бар. Анын кайсынысында кимдер жашап жатканы тууралуу муниципалдык менчик башкармалыгында толук маалымат жок. Мындан сырткары шаар бийлигине караштуу 66 жана 86 бөлмөлүү 2 жатакана бар. Убактылуу турак жай алууга 800дөн ашык шаардыктар жана мамлекеттик муниципалдык кызматкерлер каттоодо турат. Руслан Калматов, Шерзат Эгембердиев, 7 канал.